Торайгыр айылдагы уурлар арасында уюштурулуп келген салттуу спорттук турнир быйыл Сырдыбай атанын урпактары тарабынан өткөрүлүүдө. Былтыр башталган демилге эми жыл сайын ар башка уурунун уюштуруусунда өтүп, эстафета иретинде улантылмакчы. Иш-чара спорттук мелдеш менен гана чектелбестен, дүйнөдөн өткөндөргө Куран окутулуп, жаштарды биримдикке жана сергек жашоого үндөө максатын көздөйт. Азыр жаштарыбыз баары ушул биздин өзүбүздүн площадкада ойноп атышат футбол. Ошол менен канча жылдан бери уюштурулуп келет? Бул деген былтыр башталган. Былтыр башталып, былтырдан бери уюштуруп келатат. Эми дагы уюшулуп, дагы эмете беребиз да, уланта беребиз. Улам командалар көбөйүп, жаштарыбыздын баары ушул футболго алаксып, футбол ойноо менен алек болуп атышат. Биринчи орунга да акчалай сыйлыктар бар, кубок. Экинчи орун, үчүнчү орунга дагы сыйлыктарыбыз бар. Жакшы сыйлыктарыбыз бар. Эми ушул топтогулок экен, анан эми күчтүүлөр жеңсин. Ошол баарыңарды ынтымакка чакырабын. Рахмат. Уюштуруучулардын айтымында быйылкы турнирге жалпы 18 команда катышууда. Мындай мелдештер жаштардын ынтымагын бекемдеп, алардын бош убактысын пайдалуу өткөрүүсүнө шарт түзөт. Келерки жылдары футболдон сырткары спорттун башка түрлөрүн да программага кошуу мерчемделүүдө. Бул иш-чара муну менен токтолуп калып атса, мындан ары уланып кете берет деп ойлойбуз. Бул жаштарыбызды дагы спортко тарбиялоо, ынтымакка чакыруу. Ушуну уюштуруп баштап берип аткан биринчиден бул Сырдыбай уруусуна, Сырдыбайдын урпактарына рахмат. Мындан ары дагы бул иш-чара уланып, жана башка кийинки буундар дагы ушул оюнду алып улантып кете берет деп ойлойм. Айылыбыздын жаштарына чоң рахмат. Келечектер кең болсун. Мелдешке катышкан жаштар мындай иш-чаралар айылдагы достукту чыңдап, сергек жашоого болгон кызыгууну арттырарын белгилешет. Алар турнирдин жыл сайын өткөрүп турушуна тилектеш экенин айтышты. Жакшы болуп атат оюндар. 18 команда болуп атат. Ийгилик күчтүүлөр жеңсин. Сырдыбай уруусуна дагы рахмат. Ушинтип оюн уюштуруп атканына. Атаандаштыктар могу площадка салынганга баары уже бүт командалардын баары күчтүү, буюрса жакшы. Ийгилик баарына. Күчтүүсү жеңсин. Уюштуруучулар бул демилге келечекте дагы кеңейип, ар кандай спорттук мелдештерди камтыган салттуу иш-чарага айланат деген ишенимде. Мындай демилгелер жаштарды ынтымакка чакырып, сергек жашоо образын жайылтууга өбөлгө түзөрү белгиленди. Айгерим Кубатбекова, Асталбек Саманчиев, Батыр Абиев, Ысык көл жаңылыктары, Ысык көл районунан.